Кутман кечиңиздер менен Баткен телеканалынын кабарчылары тарабынан даярдалган күндүн маанилүү кабарлары менен тааныша алыңыздар. Президент Садыр Жапаров бүгүн 29 апрелде Бишкек шаарындагы Руханий Мурас конушундагы мектептин жаңы имаратын куруу үчүн капсула салды. Айыл банк ачык акционердик коому Кызылкыя шаарындагы өкүлчүлүгү бүгүн агро өнөр жай комплексин каржылоо долбоору аркылуу 9 миллион сом каражат келип түшкөндүгүн маалымдады. Аксай айылынын жашоочулары Баткен облусуна берилген өзгөчө макамдын алкагында жеңилдиктерди пайдаланып жатышат. Пенсия курактагы жер андарга мамлекет тарабынан кошумча 2000 сомдон компенсация алууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 29 апрелде Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын кыз-келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасы үчүн спорт залдын курулушун баштоо үчүн капсула салды. Буга чейин мамлекет башчысы министрлер кабинетине спортчуларды колдоо жана шыктандыруу, ошондой эле дене тарбия жана спортту өнүктүрүү максатында кыз-келиндер күрөшү үчүн спорт зал курууга жер тилкесин бөлүп берүүнү тапшырган. Президенттин тапшырмасын ишке ашыруунун алкагында министрлер кабинетинин дене тарбия жана спорт тармагындагы кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга багытталган чаралардын комплексин иштеп чыкты. Садыр Жапаров чогулгандардын, анын ичинен балбандардын алдында сөз сүйлөп, бүгүнкү күндүн маанисин белгиледи. Кыргызстандын тарыхында кыз-келиндер күрөшү 2000-жылдардан башталып, бул тарыхта кала турган өзгөчө күн. Кыз-келиндер үчүн оңойго турбаган спорттун бул түрү боюнча ийгиликке жетишкен даңазалуу кыргыз кыздарынын ысымдары эч качан унутулбайт. Президент 20 жылдын ичинде балбан кыздарыбыз кыз-келиндер күрөшү боюнча көптөгөн эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргоп келишкенин белгиледи. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын кыз-келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасы үчүн спорт залдын курулушун баштап, анын пайдубалын түптөп отурабыз. Кыргызстандын тарыхында кыз-келиндер күрөшүнүн түптөлүшү 2000-жылдарга туура келет экен. Бул дагы тарыхта кала турган өзүнчө бир дата. Жараткан тартуулаган назиктикти алып жүргөн айымдар үчүн жеңил болбогон спорттун бул түрү менен машыгып, ийгилик жараткан даңктуу кыздарыбыздын аттары эч качан унутулбайт. Анткени дал ошол жылдан баштап кыз-келиндер күрөшү башат алып, өлкөбүздүн жаңы тарыхына сүңгүп кирди. 20 жылдын ичинде балбан кыздарыбыз кыз-келиндер күрөшү боюнча көптөгөн эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргоп келишти. Өлкөбүздүн эгемендүүлүк мезгилиндеги эң эле эсте калган жылдар бул 2021 жыл болду десем жаңылышпаймын. Анткени балбан кыздарыбыз Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы Токиодогу Олимпиада оюндарында, Норвегиянын Осло шаарында болуп өткөн дүйнө чемпионатында Кыргызстандын кыз-келиндер күрөшүнө ары сыймыктуу, ары унутулгус жаңылык киргизишти. Мамлекет башчысы кыргыз тарыхындагы канкейдей акылдуу, айчүрөктөй сулуу, Жаңыл Мырзадай, кыз сайкалдай айбаттуу баатыр кыздарыбыз болгонун эске салды. Бүгүнкү күндө сыймыктарыбыз ошол балбан билек, тоо жүрөк беттегенин бербеген тайманбас баатыр кыздарыбыздын учугун улап келе жатышкандыгын айдан ачык далили. Президент белгилегендей, учурда күрөш чөйрөсүндө көйгөйлөр да жок эмес. Бардык спорт чөйрөсү үчүн эл аралык стандарттарга ылайык шарттардын жоктугу, колдо бар машыгуу жайлардын абалынын начардыгы эң биринчи көйгөй болуп келет. Өлкө боюнча заманбап залдар курулуп баштаса, спортту өнүктүрүүгө чоң демп, чоң түрткү болот эле. Ошентсе да мындай көйгөйлөрдү чечүүгө болушунча аракет кылып жатабыз. Себеби баарыбыз билгендей, Кыргызстандын бардык аймагында Айсулуу, Мээрим, Айперилердин аркасынан өспүрүм кыздарыбыздын арасында кыз-келиндер күрөшү спорттун популярдуу түрүнө айланып баратат. Бүгүнкү күндө ар бир облуста, ар бир райондо спорттун бул түрү менен машыккан кыздарыбыздын саны барган сайын артууда. Сиздер кыргыз спортунун даңкын чыгарууга талбай эмгек кылып, зор күч жумшап, спорт аркылуу өлкөбүздүн дүйнөлүк аренадагы баркын, кадыр баркын бийик көтөрүп жатканыңыздар үчүн бүткүл кыргыз элинин атынан жана жеке өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдиремин. Андан соң мамлекет башчысы жаштык спорт комплексинин ишмердүүлүгү менен таанышып, балдардын машыгуу шартын көрүп, комплекстик капиталдык оңдоого, бюджеттен 20 миллион сом бөлүү маселесин иштеп чыгууга тапшырды.
Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 29 апрелде Бишкек шаарындагы Рухи Мурас конушундагы мектептин жаңы имаратын куруу үчүн капсула салды. Мамлекет башчысы 2005 жылы негизделген бул конуштун жашоочулары үчүн иш-чаранын маанилүүлүгүн белгиледи. Садыр Жапаров ошондогу жаңы төрөлгөн балдар быйыл 17ге чыгышканына көңүл бурду. Алардын баары шаардын ар кайсы жерине барып окуганга аргасыз болуп келди. Айрым ата-энелер балдары мектепке барып келгиче сарсана тартып азап чегишсе, айрымдары балдарын мектептерине өздөрү ташып убара болуп келишкендигине токтолду. Бүгүн биз дал ушул маселени чечели деп келип отурабыз. Бул иш-чара сиздер үчүн да, биз үчүн да албетте чоң кубаныч. Биринчиден, балдарыбыз үчүн шарт түзүлүп жатат. Буйруса мындан ары балдардын баары өзүңүздөрдүн мектептен билим алып калышат. Убарагерчилик жоюлуп, жол киреге кеткен каражат да үнөмдөлөт. Мына Бишкек мэриясы күзгө чейин бүтүрүүгө бардык аракеттерди жумшайбыз деп убадасын берип жатат. Курулушту өзүм да көзөмөлгө алам деп ишендирди Садыр Жапаров. Бүгүн сиздердин конушка жакшы саамалык менен келип, жаңы мектептин пайдубалын түптөп, мезгил кутучасын салууга чогулуп отурабыз. Сиздердин конуш 2005 жылы түптөлгөн экен. Ошондогу жаңы төрөлгөн балдар мына быйыл 17ге чыгышты. Ошол балдардын баары шаардын ар кайсы жерине барып окуганга аргасыз болуп келди. Айрым ата-энелер балдары мектепке барып келгиче сарсана тартып, азап чегишсе, айрымдары балдарын мектептерине өздөрү ташып, убара болуп келишкени талашсыз. Убакыттар өтүп, ордуна жоголуп калган конушуңарда бүгүнкү күндө 7000ге чукул адам жашайт экен. Демек, учурда сиздердин конушта орто эсеп менен 1350 орунду мектепке муктаждык бар. Бүгүн биз дал ушул маселени чечели деп келип отурабыз. Мамлекет башчысы бүгүнкү күндө мектеп тартыштыгы Бишкек менен Чүй облусунда абдан чоң экендигине көңүл бурду. Ички миграциядан улам балдарды мектепке жайгаштырууда оорчулук дал ушул аймакка түштү. Айрыкча Аламүдүн, Сокулук райондорунда жаңы конуштар абдан көп түптөлгөнү белгилүү. Бишкек шаарынын өзүндө эле жеке мектептерди кошпогондо 177 000 окуучу бар. Борбор шаарда элдин саны 2022 жылдын 1 январына карата 1 74 000 адамды түздү. Бул каттоосу баргана адамдар. Ал эми Бишкектин айланасындагы 47 жаңы конушту эске алганда, демек балдардын саны 2-3 эсеге көп. Садыр Жапаров мектепке болгон муктаждык абдан чоң экенин белгилеп, балдарга жагымдуу шарттарды түзүп берүү анын жүрөгүн өйгөн маселелердин бири экенин айтты. Ошентип, өзүңүздөр күбө болгондой, мектепке болгон муктаждык абдан чоң. Балдарыбызга жагымдуу шарттарды түзүп берүү менин жүрөгүмдү өйгөн маселелердин бири. Ушул жерден дагы бир жагдайга токтоло кетүүнү эп көрүп турам. Өлкөдө тартыштык болуп атса, административдик имарат салат деп сын пикир айткандарга жооп бере кетейин деп атам. Өлкө боюнча дээрлик бардык тармактарда масштабтуу түрдө курулуштар жүрүп жатат. Аны өзүңүздөр көрүп билип турасыздар. Бишкек шаарында эле 15 мектеп, 15 бала бакчаны мамлекеттик бюджеттин эсебинен салып баштадык мына. Акбата, Алтын Ордо, Мурас Ордо, Ак Ордо, Ак Босого, Көлмө конуштарында мектептер салынып атат. Баары башталды. Бишкектин тарыхында 15 мектеп бир учурда салынып баштайт деген таптакыр болгон эмес. 15 мектеп, 5 бала бакча. Буга биз мэр жаңылып калды, кичине 1,5 миллиард акча бөлдү. 2,5 миллиард сомдон ашык акча каражатын бөлүп берди. Мектептердин ар бир квадрат метрин $650 салып жатабыз. Буга чейин ар бир квадрат метрин $820 салып келишкен. Акыркы 10 жылда республика боюнча канча мектептер курулган болсо, ар бир квадрат метринен $170 кемитип коюңуздар, канча сумма чыгат экен. $100 миллион чыгат. Эгер 300 мектеп салынган болсо, $200 миллион ортодо желип кеткен деген сөз да. Анын баарын жеп жүрүшкөн да. Эгерде ошол жебей бүгүнкү күндө 650дөн сала турган болсо, дагы 200 мектеп түшүп калмакта. Жалпы республика боюнча. Жалпы өлкө боюнча айрым айылдарда абдан эскилиги жеткен социалдык имараттар дагы деле бар. Аны моюнга алышыбыз керек. Алардын баарын тактап чыгууга мен тапшырма бергенмин. Госстрой иштеп атат бул боюнча, архитектор и администрация болуп.
алып келет. Кудай буюрса, жакынкы 3-4 жылдын ичинде бүт Кыргызстан боюнча мектептерди, социалдык объектилердин бардыгын жаңыртабыз. Буюрса, быйыл айлык пенсия, жөлөк пул баарын сезилерлик кылып көтөрөбүз жылдын аягына чейин. Социалдык чөйрөгө бюджеттен 111 миллиард сом каралган. Андан тышкары социалдык чөйрөдөгү маяналарды көтөрүүгө кошумча 26 миллиард сом таап жатабыз. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деген сөз бар элибизде. Шаарыбызга көрк кошкон имараттар көп болсо дейбиз. Биз администрациялык имарат эле эмес, өтө чоң курулуштарды баштоого ниеттенип жатабыз. Кудай буйруса, ушул жылы Камбар-Ата 1 ГЭСинин курулушун баштайбыз. Биздин башкы максатыбыз балдарыбыздын коопсуздугу, аларга татыктуу билим берүү болуп саналат. Ошондуктан мындан ары акчабыздын көпчүлүгүн мектептер менен мугалимдерге жумшайбыз деп белгиледи Садыр Жапаров. Жыйырма 27 апрелде Баткен шаарында өткөн туристтик форумда Мадиген жерлигин геопаркка айландыруу жана ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү боюнча иш-чара өткөрүлгөн. Анын жыйынтыгында туристтик турлар да уюштурулду. Ага ылайык туристтер Самаркандек айыл өкмөтүндөгү Мадиген жерлигин жакындан таанышып, кылымдар бою сырдуу, табышмак болуп келген Канигут үңкүрүнө да барышты. Аталган кербенде биздин чыгармачыл топ да болуп, тарыхый жерлерди көрүп келишти. Сюжеттикенин кесиптешим Бактыгүл Мирадилова улантат. Мадиген жерлигин геопаркка айландыруу жумуштарынын алкагында форумдун катышуучулары үчүн туристтик тур уюштурулду. Ага ылайык Баткен районундагы Самаркандек айыл өкмөтүндө жайгашкан тарыхый маданий мурастарга катышуучулар сапар алды. Алгач аталган айыл өкмөттөгү ууз чебер айымдардын колу менен жасалып жаткан килемге күбө болушту. Биз азыр Самаркандек айыл өкмөтүндөгү дал ушундай койдун жүнүнөн жасалган килемдерди токогон айымдарга келдик. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул килем айымдардын айтымында 5 күн аралыгында эле дал ушундай абалга келиптир. Кененирээк маалыматты дал ушул Халима айымдан алсак. Саламатсызбы? Негизи айтсаңыз, канча убакыттан бери килем токуйсуз? Мунун түйшүгү кандай? Мунун түйшүгү бир аз таталыраак, түйшүктүүрөөк. Негизи өзү койдун жүнүнү бирөө жуабыз, жууп туруп, ийикке ийребиз, мотор ийиктерибизге ийрип туруп, анан аны ранга салып боёйбуз. Келиндерди жаштарды өзүңүз үйрөтөсүз? Бири Актатырдан келин болуп келген, экөөсү Рабаттан келин болуп келген. Рабатта эми килемди көп курат, жүл курат, олор негизи көп мындай ар бир жипке байлап кесип жүл токуйттар, ону жүл деп коет. Мисалы 100 жылда чыгарса, алар ушуна болуп калат да. Башка Сапар уланып, табышмактуу, сырдуу бойдон сакталып келген Канигут үңкүрүнө келишти. Аталган форумдун алкагында ушул Самаркандек айыл өкмөтүндөгү дал ушул айылдыктардын айтымында барса келбес атайын бул үңкүрүнө келдик. Бул жагы өзүңүздөр көргөндөй өтө караңгы жана адистердин айтымында мунун ичинде атайын жарканаттардын түрү бар. Ал эми адис белгилегендей, бул жайга кирген адамдын кайра чыгышы кыйын болот. Деги эле толук чыга албай, жолду таппай, балким каза болуп кетиши мүмкүн деп дагы айтууда. Мындан барганда дагы жолдор бөлүнүп, жалпы адистердин баса белгилегендей 30 километри гана аныкталган. Али толук түрдө изилденип бүтө элек. Жергиликтүүлөр бул жайдын тарыхы тереңдешет. Кезинде бул жайда кен байлыктар чыгып, чет өлкөлүктөр иштетип турган. Мурдагы мезгилде барса келбес деген себеби, буга түшкөндөн кийин бир түшкөндөн кийин лабиринт катары кийин дагы бир үчтөн болуп, адам өзүн жоготуп коюп, көбүнчө адамдар жоголуп жүргөн да мындайча. Анан кийин мурунку мезгилдерде бул ошол эми билбейм, ошол мезгилде ошол кенди ушунун ичинен эритип алышкан экен. Ошондой догадка кетип жатат да. Кээ бир жерде мен туруттардан окугам, баягы орус падышасында качып келип ушул жерде кирип көргөн адамдар, баягы жердеги ошо эмелер бар го, мына үңкүрчүлөр, баягы кирип урдулар аны. Кадимкидей моундай кылсам дейт, пол турат го, мына жалтырак пол. Ошондой болуп калган дейт да. Значит, ал жерде көптөгөн адам иштеген да, значит, шлифованный болуп калган да, мындайча.
Кербендин жүрүшүндө өзгөчө тарыхый табылгаларга күбө болдук. Адистер бул жайды Канигу түнкүрүнөн чыккан байлыктарды дал ушул жерде эритип, айтор меш болуп иштеп турган. Кан и гут деген үңкүрдөн ошол жерден ар кандай металлдар чыккан да, минералдар. Ошол жерде алышып, ушул жерде тери чекесин алышып, ушул жерде эритишкен. Бул печкалардачы. Ушул жерде мынакечи өзүн айнектеп турат. Ушундай тери чекеси. Анан кийин мындай аба сора турган, от жага турган жерлер болчу, каналдар. Ошонун эсенен могу жерлер калган да. Айланасында жер астынан кара алтын казыла турганына күбө болдук. Демек, жер астынан чыккан байлыктарды эритүү үчүн көмүр кенине жакын жерге меш куруу бул максатка ылайык иш болгону байкалат. Мындан сырткары адистер кен байлыктарды эритүү үчүн жогорку көлөмдөгү жылуулук талап кылынаарын айтышат. Ага далил айланасындагы таштардын жогорку градуста ысыктан улам аки ташка айланып калган. Кийинки сапар Мадыген жерлигине болду. Мында түркүн түстөгү жаратылыш көрк берет. Бул жайларга дүйнө жүзүндөгү кездешпеген логиз хвама аталышындагы жаныбар жашап турганы айтылат. Окумуштуулар миллиондогон жылдар мурун бул жерлер деңиз болуп, Сармат деп аталып келгендигин айтышат. Эми бул жерде миллиондогон мурда жыл бул жерде эме болгон да. Өзүнчө жашоо болгон да. Бирок анда уже башка жаныбарлар жүрүшкөн. Ал жаныбарлар вымирать этип өлгөн. Муну эски окумуштуулардын эмеси боюнча биз азыр Сармат деңиздин астында турабыз. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандын чоң археолог эмелери келип, бул жерден Мадыгенден өзүңөр билесиңер, беркин эмени ошо жаныбардын эмесин сөлекетін табышкан. Ошо өсүмдүк дүйнөсүндөгү баягы жалбырактардын, бутактардын кадимкидей тургандарын табышкан. Анан өзү неде? Мынау Түркістан немесі, тоо кыркасы жаңы тоо катары өсө баштаганда, алардын гипотезасы боюнча, мынау жаткан эме, жаткан жердин кыртышы моундай кылып туруп раскрываться этилген дейт да. Чет өлкөлүктөр аймакта туризмди өнүктүрүүгө шарт бар экендигин айтышып, асман тиреген тоолорго, ак кар жамынган мөңгүлөргө суктанганын айтып, өлкөнүн айрым бөлүктөрүн Швейцарияга окшотушат. Ошол эле учурда өлкөнүн туристтик потенциалы жогору экенин билдиришти. Я думаю, что большой потенциал здесь есть. И биздин туристтик тобубуз бар. Аймакта туристтик потенциалын биз аныкташыбыз керек. Алдында кызматташабыз деп ишенем. Бул жакта өзгөчө агротуризм жакшы экен. Мага жакты. Өзгөчө жайлоолору. Мен дагы 6 айдан соң кайра келем. Башка туристтер да келет. Устали, да? В Подхерской области именно тут Бул жактын көрүү бизге кызыктуу. Илим изилдөөгө, туризм жогорулатууга, студенттерди, илимин изилдөөчүлөр алып келип, миллиондогон жылдардагы тарыхты изилдесе жакшы. Мындан сырткары биологиялык мүмкүнчүлүктөр бар. Биз азыр улуттук маданияты бай жерде турабыз. Адистердин айтымында бул жайлар деңиз болгон деген пикирге далил болушу мүмкүн. Кербендин жыйынтыктоочу бөлүгү жер астына ар кандай көлөмдөгү таштай катып калган моллюскаларды көрүүгө болот. Биринчи жолу келип аткандар бар. Булар дагы баары көрүп, бул жердин кооздугуна суктанып, таң калып атышат да. Бул жерде эми миңдеген булактар, мисалы, анан өзүңөр көрүп аткан кокту колоттор, каньондор, кооздугун айтпагыла эми, түстүү тоолор. Ушул тоолордун баары анан мына миллиондогон жылдар бою мурда бул жерде ошол Сармат деңизинин суусу, Сармат деңизи болгон, анан ошонун суусу, суу кеткенден кийин тартылгандан кийин бул жерде ушул деңиз жашоочулардын калдыктары калган да, мына көрүп атасыңар, моллюскалардын. Катышуучуларга жалпы 5 тарыхый дээлген жерлер көрсөтүлдү. Адистер белгилегендей, бул аймакка туристтерди тартуу булактары арбын болгону бир аз гана бөлүгүнө күбө болдук дешет. Ал эми Кербенде Мадыген жерлигин ЮНЕСКОга киргизүү аракети дагы да уланары. Муну менен чектелбей туристтерди тартып, облустун өсүп өнүгүшүнө салым кошо тургандары айтылды. Бактыгүл Мирадилова, Рыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.
Айылбанк Ачык акционердик коомунун Кызылкыя шаарындагы өкүлчүлүгү бүгүн агро өнөр жай комплексин каржылоо долбоору аркылуу 9 миллион сом каражат келип түшкөндүгүн маалымдады. Бүгүндөн тартып бул долбоор боюнча каржылоо башталат. Долбоор мал чарбачылыгы, эт жана сүт багыттарына, ошондой эле мөмө жемиш багыттарына берилет. Маматазим Алибаев эрте жаздан бери таң эртелип 1,5 гектар өлүш жеринде талаа иштерине киришкен. Дыйканчылыкты өздөштүрүүнү колго алып, быйылкы жылда өзгөчө ыкма менен бир эле айдоо аянтына арпаны, ага кошо эле бедени сепкен. Мал жандыгына тоют камдоо үчүн Айылбанктан өрөнгө деп насыя алган. Бирок мен сепкен себебим мынау арпа көсөттөгү тиги беденин нымдуулугун сактаганга жардам берет да. Баягы күнү ысып кеткенде аны күйгүзүп койбосун деген ыкма менен иштеп атабыз. Буюрса мына азыр өсүп калды. Түшүмдүүлүгү жакшы болот да, муну алгандан кийин беде өзүнчө күч алып өсө баштайт. Буга айыл чарбасынан, Айылбанктан ошо кайрылдым эде. Мага жакшы жардам беришти, 200 миңдей кредит алдым. Туура багытта байлануу үчүн ошол эртеген мал калдарыма бертен өзүмө жем чөп чыгат. Алибаев айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору аркылуу 6% үстөк менен алган насыянын жарымын дыйканчылыкка жана мал чарбачылыгына жумшап жаткандыгын айтты. Өлүш жерине ошондой эле 200 даана алма жана кайноолу көчөттөрүн тиккен. Быйылкы жылда кайноолунун алгачкы түшүмүн алайын деп турат. Алган насыянын бир четин бак тарактарына да жумшаарын кошумчалады. Асты жагында алма бак экенбиз. Мына быйыл түшүмү Кудай берсе элге жетет. Бул биринчи түшүм ошондо? Ооба, биринчи түшүм. Жакшы мындай кылып путап, карап, дараласаң, анан аласың. Буга эмгектениш керек да. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбооруна республикалык бюджеттен 474 миллион сом каралган. Долбоордун максаты 2022 жылы айыл чарбасынын жазгы талаа жумуштарын өз убагында жүргүзүү үчүн жеңилдетилген кредиттик каражаттар менен камсыздоо аркылуу мамлекеттик колдоо көрсөтүү болуп саналат. Маматазим Алибаев мал чарбачылыгын өнүктүрүүнү алдыда максат кылган. Өлкө башчынын дыйкан фермерлерди колдоп жаткандыгына ыраазы. Арзан насыя менен көп мүмкүнчүлүктөргө шарт түзүлгөнүн белгилейт. Болгону насыяны алган соң аны туура багытта жумшоо баарынан негизгиси экендигин айтат. Дыйкандарга жардам берем деген жактарын көп айтып атат. 6%-дан алгыла, ошону пайдалангыла, мал чарбасыга, дыйканчылыкка деген жактары ишкерлер болсо жанагындай немелерге сарптагыла деп атпайбы. Туура. Ошон үчүн мен дайым Айылбанк менен байланыштамын. 6%-дан 200 миң алдым. Ошону мен жана өзүңөр көргөндөй талага, малга, чөпкө, жемге, жер жатканга, кыскасы дагы кошумча малдарды алып жайлоого айдап жибердим. 20-30га барды. Буюрса, азыр жайлоого кетишти, сыйлар да жайлоого кетти. Мына бака күздө келсе анан дагы шарттуу пайдалана беребиз. Ал эми Айылбанк Ачык акционердик коомунун Кызылкыя шаарындагы өкүлчүлүгү бүгүн агро өнөр жай комплексин каржылоо долбоору аркылуу 9 миллион сом каражат келип түшкөндүгүн маалымдады. Бүгүндөн тартып бул долбоор боюнча каржылоо башталат. Долбоор мал чарбачылыгы, эт жана сүт багыттарына, ошондой эле мөмө жемиш багыттарына берилет. Бүгүндөн баштап дагы бизге жогору жактан акча бөлүндү. Агро өнөр жай боюнча Кызылкыя филиалына 9 миллион акча бөлүндү. Биз буну ошол айыл чарба каржылоо долбоору боюнча очередте турган, кийинки ала тургандардын баарын телефон чалып чакырып, аларды кимиси бизге биринчи документти алып келсе, ошолорду биз электрондуу журналга каттап туруп берип баштайбыз. Анын багыты боюнча мындай: мал чарбачылыкка, эт багытына, сүт багытына, мөмө жемиш багытына ушул берилет. Суммасы 500 миң сомго чейин. Шаардагы Айылбанкка насыя алуу үчүн баары болуп 207 кардар катталган. Анын ушул күнгө чейин 43-ü каржыланды. Калган кезекте тургандар эми агро өнөр жай комплексин каржылоо долбоору аркылуу келип түшкөн каражаттан каржыланышат. Ооба, бизде санариптик справкалар боюнча биз ал боюнча тактама сураган жокпуз. Биз ошол айыл өкмөттөн чарба китеп боюнча ошо айыл өкмөттүн сотрудниктери жазып берген болсо, биз ошонун негизинде гана алабыз. Биз аны санариптен текшербейбиз. Берүү тартиби оңой эле. Бизге эми ошол заявка берет, документтери алып келе турган болсо, айыл өкмөттөн
ошо чарба китебинде канча малы бар, канча жери бар, анан кимдер жашайт, ошол тууралуу маалымат алып келет. И залогко үй күрөөгө үй коет. Же болбосо недвижимость баягы жерге бөлүнгөн кызыл госакты болсо, ошол негизинде биз налоговый соцфондко барыштын кереги жок. Эч кандай регистрация болбойт. Бир гана ошол биз акчаны биз бөлүп бергенден кийин келишим түзө турган болсок, через нотариус менен госрегистрден запрет бастырып келет. Маалымат үчүн айтсак, Баткен областы боюнча Айыл банк ачык акционердик коомуна 160 миллион сом каражат бөлүнгөн. 213 кардарган насыя берилген. Бүгүнкү күнгө облус боюнча 160 миллион сомдун 130 миллиону берилген болсо, калган 30 миллион сом насыя Кадамжай, Баткен жана Лейлек райондорунда калган. Алтынай Шебединова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары. Аксай айылынын жашоочулары Баткен облусуна берилген өзгөчө макамдын алкагындагы жеңилдиктерди пайдаланып жатышат. Пенсия курактагы жарандар мамлекет тарабынан кошумча 2000 сомдон компенсация алууда. Ал эми жөлөк пул алып келген үй бүлөлөрдүн балдарынын ар бирине кошумча 1000 сомдон берилип жатат. Ошондой эле ишкерлер салыктын бир канча түрүнөн бошотулду. Өзгөчө макам алган Аксай айылындагы өзгөрүүлөр социалдык объектилердин курулушу жөнүндө кийинки сюжетте кенен сөз болот. Баткен облусуна берилген өзгөчө макамдын негизинде чек арадагы аймактарга, анын ичинде Аксай айыл аймагында колдоо